интервьюну көрдүңүз. Ошондо мындай жалпы алганда интервьюну кандай бааладыңыз? Мындай адам катары делечи, көрүүчү катары деле. Эми көп мындай суроолор бар эле да. Мисалы үчүн жанагы курултай, ал эмне болот? Ал эмне деген курултай? Кереги барбы, жокпу деген абдан суроолор барлык адамда бар болчу. Кечээ күнү ошол өзүнүн Жапаров, Садыр Жапаров өзүнүн интервьюсунда ачык айтып берди да. Абдан түшүнүктүү болуп калды. Эң туура ошондой. Только ошол жалгыз эле айылдардан келбестен, мисалы үчүн партиянын өкүлдөрү келсе, же болбосо мисалы үчүн могу шаар Бишкекти алалык. Бул жерден кантип делегат шайланат? Эмне чөлкөмдөрдөнбү же микрорайондордон бири болуш керекпи? Ошондойлордун баарын кийин прописать этсе туура болот. Бул мындайча айтканда жанагы жылда президенттер өзүнүн элин обращение кылып атпайбы? Ошондой эле экен да. Ошол эле только 2000-3000 адамдын катышуусу менен анан өзүнүн жылда жазалган ишин и келечекте боло турган ишин айтат экен. Ошону элдер ошол жердегилер талкуулайт экен. Мен ушундай түшүндүм өзүнүн түшүндүрүүсү боюнча. Бул мен ойлойм эң эле туура нерсе. Анан аларга бийликти бербей, просто угуп жана катышып, сүйлөшүп мындай обсуждать эткенге ошондой укук болгону абдан жакшы экен да. А мындай жумуштан кетире койгон укук болсо, анда туура эмес болуп калат да. Угуп койгон туура. Мен ойлойм ал жагын мисалы үчүн туура эле. Эми көп эле нерсени айтты. Кечээ күнү ошол суроо, журналисттин суроосу болду. Сотторду тандоо жагы кандай болот деп. Анан аны бир эле президентке берип койбой, парламентке берем деген оюн айтты го. Президент бир сыйда карап ошондой коррупционерлер же мурдагы аты булганган адамдар кирип кеткен жокпу деп эле карап коет, анан укук коргоо органдары аркылуу текшерип коет. А калгандарын болсо ошо парламент өзү тандасын деп атат да. Ушундай чечим туура деп эле ойлойсузбу? Мен вообще сотторду дайындоо маселесин бул туура эмес да. Сотторду шайлоо кылыш керек. Өзгөчө соттордун жана председательдерин, райондук председатель болобу, жогорку соттун председатель болобу, муну бир шайлоо өңдү жүргүзүш керек деп ойлойм. Эл шайлаш керек дейсиз. Эл болбосо дагы жок дегенде өздөрүнүн өкүлдөрү шайлаш керек да. Депутаттарбы? Жок. Мисалы үчүн жогорку сотто пленум деген болот. Ошолор отуруп алып, жогорку соттун мүчөлөрү бир 2-3 кандидат коюлуп, ага президент килгишпесе абдан жакшы болот эле да. Анан 2005-жылкы депутаттардын эсинде 3-чү чакырылыштын соттордун баарын депутаттарга парламентке берип койгон да. Эми менин эсимде ошондо ар бир депутаттын аркасынан бир 40-тан 50-ден соттор чуркап жүрчү да. Мен муну көп жакшы түшүнө албай атам да. Советтер Союзунун учурунда ошол жергиликтүү соттордун дагы өкүлдөрү шайлоо менен өтчү да. Ошол өңдүү болсо мүмкүн жакшы болор беле. Чыкса самый главный сот бийликке баш ийбегендей болсо, мына ошондо мен ойлойм туура болор эле депчи. А то бийликке баш ийген сот бир телефонный звонок менен көп нерсе адамдын тагдыры чечилип атат да. Анан жанагы акыйкатчылык жок болуп калып аткан ошол да. Сотторду тандоо кеңеши өзүн актай алды деп ойлойсузбу? Актай алган жок. Сотторду тандоо кеңеши учурунда бысымылда деп баскан күнүнөн баштап жаманаттуу болушту да. Угуп элаттык. Бизде деле сыртта жашабайбыз, элдин арасында жүрдүк. Элдер келет, $20,000 сурап атышат. Аны өтөсүң деп атат. Мен $20,000 болуп берип, сот болбой эле койдум деген кишилер бар. Кээ бирлер бар, $20,000 болсо сот болуп, эмне кылам дегендер бар. Мен ойлойм, ал өзүн актаган жок. Анан ошол интервьюда дагы мындай кандай ыңгайсыз деп коесузбу суроолорго дагы жооп бергенге үлгүрдү да. Мисалы жанагы каралар башкарып атат өлкөнү деген суроого дагычы ошол жообу мындай канааттандырарлык эле болду деп ойлойсузбу? Кечээ күнү көп нерсени айтты да. Мисалы үчүн өзгөчө жанагы 10-жылдагы
депутат болуп шайланып 5-чи чакырылыштын депутаты болуп калбадык. Чогуу бир партиядан барганбыз, Ата журттан. Мен деле, Садыр Жапаров деле барыбыз. Ошондо жанагы Текебаев менен кармашышың башынан аягына чейин эсибизде да. Текебаев өзү тийишип алган болчу да. Бул Бакиевдин бөлтүрүктөрү деп. Анан ошондон баштап ата мекен менен ата журттун ортосунда бир чоң мындайча айтканда келишпестик болуп калды. Анан ал Текебаев ошол немеге спикерликке койгондо көбүнчөсү эле ата журттун мүчөлөрү, фракциясы аны мындайча айтканда абдан жаман иштердин баарын коскоп көрсөтүп элдин добушун албай калганга алып барышты да. Ошондон баштап булардын ортосунда ажырым чоңоюп отуруп аягында тигил Текебаев жанагы фаворит же болбосо бийликтин партияларынын бири болуп калгандыктан Атамбаев менен чукул болуп анан Акмат Келдибековди кетирип буларды соттотуп ошондон башталган да. Анан бири-бирин жамандап отуруп жанагы черный деген сөздөр дагы ошондон пайда болду. Эми кимде ким камакка жатып чыкса эле анын баарын черныйга кошулду деп айта берсек, анда Текебаев деле бөлөктөрдүн баары тең эле, анда алардын баарын черный десек жаңылбай калабыз. Мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн жүзүн сактап калыш керек. Эми черный болобу, белый болобу, булар бийликке келсе, биздин элибиз мындайча айтканда эркиндикти сүйгөн эл эртең эле көрүп коет, эртең эле билип байкайт. Анан туура эмес кадамдарын жасаса, эртең эле алардан сурап алат да. Жанагы диктатура, мен эгерде жалгыз бийликтин баарын мен колума алсам, диктатура болуп атат. Бул деспотизмге айланып кетет деп атпайбы? Демократиядан биз алыстап кетебиз деп. Ушуну бүт баары эле корккон ошодо эмнегедир. Эмне үчүн андан коркот, мен билбейм. Биз бийликтин баарын бир адамга берген күндө дагы кыргыз эли бөлөк элдердей мындай жүгүнүп, ийилип турбайт. Бул эркиндикти сүйгөн эл. Наоборот, ошол бир кишиге болгон бийликтин баарын берип туруп, биз ушул кыйынчылыктан чыгып кетпесек, биз жөн эле демократия деп атып, ушундайга келип отурабыз. Эртең парламентаризм келеби, кимиси келет, мынтип отурсак, биз эч качан бул кыйынчылыктан чыга албайбыз. Элге, журтка уят болуп эле жүрө беребиз. Наоборот, бир киши келип, ушундай бир катуу өзүнүн бийлигин орнотсо, мен ойлойм, ошондо Кыргызстан оңолот го деп. Бирок эл үчүн иштеген киши болсо да, мына Лукашенкону көрдүк, эл үчүн иштеп берди. Белоруссияны мына бүгүнкү күндө кандай сактап калды, кандай алдыга алып барды. Вот ушундай окшогон, мисалы үчүн мына Каримовду деле биз канча жаман көрүп жүрдүк. Деспот, тиран, тиги бу деп. А бирок Өзбекстанды кандай жетишкендикке жеткирди. Ошол эле Назарбаевди биз жек көрөбүз бүгүнкү күнгө чейин. Жеп салды, антип салды, мынтип салды деп. Бирок өлкөлөрүн өнүктүрүп өстүрүп атат да. Анан бизге да мен ойлойм, бир эл үчүн иштеп берген, өкмөт эмес, биздин мамлекет үчүн жанын берген кимиси болбосун келсе, мейли бир бийликти колуна алса дагы, мен ойлойм, антпесе биз оңолбой калдык го деген мен ушундай көз караш.